карап карабай кайрадан сени самап. Бүгүн кыргыз маданияты орду толгус чоң жоготууга учурады. Обончу, манасчы, кыргыз менен казакка бирдей таанымал ак таңдай төкмө айтыш өнөрүнүн акыркы мезгилдеги залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев мезгилсиз дүйнө салды. Ал болгону 42 гана жашта болчу. Элмирбек Иманалиев, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев, Эстебес Турсуналиевтерден улуу өнөрдү мурастап алган ак таңдайлыкты кайра жанданткан замандын чыгаан төкмөлөрүнөн болчу. Акын жаштайынан кыргыз менен казакка бирдей таанылып, канатташ элдин орток талантына айланалды. Иманалиев бир нече эл аралык жана республикалык айтыштардын баш байгесинин жеңүүчүсү. Эл артисти төкмөлүктөн тышкары обончулук, актерлук, манасчылык өнөрдү да аркалады. Анын калеминен жаралган ырлар, обондор учурдун классикасына айланды. Ак таңдай акын акыркы мезгилде шакирттерди даярдап, устат катары төкмөлүк өнөрдүн көч башында келе жаткан. Ага 2016 жылы эл артисти наамы ыйгарылган. Акын 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жарык дүйнөгө келген. Артында 2 кызы, 3 уулу калды. Кайыр кош жаным мен кеттим, мен кеттим. Кыргыз маданияты үчүн эле эмес эле негизи Борбор Азия маданиятында оор жоготуу деп айтсак болот. Элмирбектин аты бир эле кыргыз эмес, ушу Кытай, казак, өзбек, жакын арадагы Азербайжан кайсы болбосун таанылып калган инсан. Акындык зор милдетти, бул акындык деген зор элдин ишенимин аркалап жүрдү Элмирбек. Элдин ишеними бул акынга ошол чындыкты айтуу, түз, калыстыкты айтуу, элдин жүрөгүнө жеткизе айтуу Элмирбектин колунан укмуштуудай жакшы келчү. Кайсы заман болбосун, эмне болбосун, камдан бектен кайтпай, тик мыкты өзүнүн сөзүн айткан Элмирбек болчу.